Мен иштеген Уматали районунун кечээкү АКПРСке берген маалыматы боюнча мен төмөндөбөлгө токтолуп кетким келет да. Чындыгында 2018 жылдын 6 март күнү биздин райондук прокуратурадан телефон аркылуу ушул Көкжар айыл өкмөтүнө жайгашкан Жиде Брак балдар бакчасынын үстүнөн арыз түшкөнүгү тууралуу сиздер тараптан санитардык гигиеналык эрежелер тууралуу бизге маалымат бериңиздер дегенден 6 март күнү 3-төн өткөн ченде Маматалиеваны ошол жака жөнөткөнүгү бардык. Анын негизинде райондук прокуратурага 7 март күнү билдирүү берилген. Эми бул жанагы Маматалиеваны айтканына караганда бул жерде Маматалиеванын үстүнөн эч кимден акимчиликтен же прокуратурадан жада калса мен тараптан эч кандай кысым болгон эмес. Буга негизинен мына акимиятка ар кайсы мекеме ишканалардан жеке ишкерлерден Маматалиеванын үстүнөн арыздаттануулар көп келип жаткандыктан анын иши боюнча эскерткен. Бирок бул жерде Маматалиеваны текшерүү жүргүзүүдөгү орой мамилеси, ал жерде кылган өзүнүн мамилелери тууралуу арыздаттануулар бүгүнкү күндө көбөйүүдө. Мыйзам боюнча балдар бакчалары бир жылда 4 жолу текшериле турган болсо, ошол текшерүү жүргүзгөн мезгилде жеринде акт жазылып, сунуштар берилиш керек. Бирок Маматалиеванын бул актлары жеринде жазылбагандыктан бул дагы арыздаттанууларга себеп болуп калган да. Бул боюнча азыркы күндө тийиштүү органдар ушул арыздаттануулар боюнча Маматалиеванын үстүнөн териштирүүдө. Териштирүүнүн жыйынтыгы менен кандай чара колдонот, анда маалымдайбыз. Ал эми дагы бир эме Маматалиева мага мыйзамсыз сөгүш берген дегендиги боюнча бизде чейрек сайын райондук прокуратура тарабынан административдик чараларды кандай салгандыгы тууралуу көзөмөл иретинде текшерип турат. Ошол текшерүүдө биринчи чейректин жыйынтыгы менен Маматалиеванын жазган арызында жазган протоколундагы кемчиликтер боюнча мага сунуш берген, тийиштүү чара колдонуңуз деп ошол боюнча сөгүш алган. Себеби буга чейин бул Маматалиева өзүнүн ишинде кетирилген кемчиликтер боюнча эскертүү алган эле. Ал эми Пазылов талай боюнча. Пазылов талай бизде иштейт. Санитардык врачтын жардамчысы. Ошо Көкжар зонасын дагы мектептер текшерет. Өзүнүн тийиштүү иштери боюнча актыларын алып келип Маматалиевага бергенде албай кайтаргандыктан ал мага актылардын баардыгын таштап кеткен. Ал эми март айында кезектеги эмгеге киргизүүсүндө болгон. Эмгеге киргүүдөн кийин өзүнүн оорусу боюнча больничный листте жүргөндүктөн ишке келген эмес. Андан кийин 16 марттан 26 марттан 16 апрелден 26 апрелге чейин бүгүнкү күндө оорусу боюнча больничный листте жүрөт. Дагы айта кете турган нерсе, мен үстүнөн жана менин бухгалтердин үстүнөн көз 150 миң сомдон ашык акчаны жеп койду деген даттанууну айтыптыр. Бирок буну прокуратурада жазып берген, прокуратура атайын текшерүүдө бул факт аныкталган жоктугу тартуулуну берген. Дагы кайталап айтарым, Маматалиеванын үстүнөн эч кандай кысым да болгон эмес, кысым да болуп элек. Мен Көкжар айылдык кеңешинин депутаты Исакуловдары бул маселеге элдин кайрылышы боюнча эл өкүлү катары келип отурам. Биздин Көкжар айыл өкмөтүнүн бала бакчалары мыйзамсыз текшерилип атат. Биз депутаттар мыйзамды сыйлаган адам катары мыйзамды текшерсе биздин текшерүүгө каршылыгыбыз жок. Эң негизгиси бул мыйзамсыз текшерүүлөрдү токтотушса. Мыйзамсыз текшерүү деген мен ушуну аныктап тактап кетейин. Текшерген жерге баргандан кийин бир дагы акт жазылган эмес, текшерүүчү тарабынан. Анан бир жылда булар мына графикте 4 жолу текшере турган болсо, бир бала бакчаны бир жылда 9 жолу барып текшерип атат. Мына өзүңөр көрдүңөр,
memlekette kanca mizamsız işler bolup atdı. Eldi dağı 2-3 uşular bölüp jarıp atdı. Kırgızstan'ın bütünlüğüne doğu getirip atdı. Bunday hizmetkerler, bunlar Türkiye özünün kızıkçılığını oylayan kızıkçılar de oylayın, ben oynayacağım. Anam bir adamların kızıkçılığını közlegen adamlar. Bunday adamlarla ben oyunca bu sesle orun yok. Bu karaganda bir misal için gramotlu, özünün işini kesip koy adam gelse biz daha bunu temsiler Akif Pres'e cübürüp, prokuraturaya cübürüp, cübürüp uşu için ben talaplatken uşu hukuk organlardan da uşu bizlikinde tekşersin, anıkında tekşersin. Kim kalpaytsa pus, mizam altında cevap versin uşu kadar. Biz kalpaytsak biz cevap verelim. Eğer onlar kalpaytsa onlar cevap versin. Ben familiyam Fazıl Talaybek, oşal zonada sanvarsız canlarımız oluşken Balдар Cennet Enstitüsü'nde bölümünde. Bir yerde bundan oldu da oşal zonada bizde grafik boyunca iş planı verilecek. Oşal planda bu ayağın familyası yok. Biz oşal plan benim tekşerici güzeliyoruz. Şu plan benim çok veriyor. Plan boyunca kelsem altı kişi yaptık. Geçen raydan gelip tekşerip kettiğinde yaptık. Tekşerip ketse akıt çok. Yani 9 yıl tekşergen olsa 9 akıtı buluş gerek. O şu kontrolünü projelerine yazgan olsa o şu bir kez gerek. Yani geçerip gelip press konferansı verip getirdik 24 yıl. Rakamı var. Büyük canlı. Bana sottan tamas durat. Nerede o şu zonunda sot çeçimden çıkıp ona buyruklarını kullanmaları gerekiyor. Uşu sot çeçimlerinden cırtıp hazır bir yıldan beri bana tabirge koydurtpay, tabirge koydurtsa kutunu koydurtpay, kutunu özüne iki jarım, даже 3 çen kutu koydurttu özüne köp ayını aladıkken. Azırlar sizme de çok da atmayız hocam, tekşeri boyunca. Anda kanday negize bargan, öz aldın çile var olanda. Oşonda oladak da, bu hayal işlegenden beri 10-15 çapta adam bir işten gitti hazır. Öz aldın çağıracağız. Adım medyam arayacağız şimdi kütüp duratırız. Medyam aydarız gelip durat. Sen var da korkuttu. Kim de obrazdan korkuttu olanda? Ben saçını arkandan korkuyorum buna açık alay. Çok iştesizler. Çok işteyiz. Durum ben başka bölümde işteyim. Al başka bölümde, bölüm başçı oldu. Aslında onun sabısklar oldu ondan başka bir bölüm olsun. Bilmem, ben 10 adam işteyse 10 adamdan vurdu. Boş kalar 10 adam mı oldu? Yani jön kelbek de o yanına için gerekiyor. Bu kolaborasyası olmalı özüne. Cide bırak mektepke çeyinki bilim verim mekemesinde direktör bolup işlep kele жатамын. Неге bizde plandык tekşerүү болсо biz andan hiç kanday karşı emesmiz. Plandык tekşerүүдүн жакшы жактары дагы bizge пайдалуу жактары дагы бар. Biz билбеген нерселерди айтат, үйрөтөт, ошолорду аткарабыз. Мындай плансыз tekşерүүлөр бизде чындыгында тажатты. Biz арбабыз кетип ушул жамаатым менен ушул Ноқат райондук прокуратурасына кайрылдык. Ушул районунун мыйзамсыз текшерүүлөрүнү иликтеп бериңиздер деп. Райондук прокуратура бизге анын айылыны таап чара колдонсун деп ошол өздөрүнүн СЭСтин башчысы Көпкөзовго милдеттендириптир. Бизге ушул Маматалиева Райкан 1 жыл бою текшерүүгө барып жатты. Планыңыз канеке көрсөтүп кириңиз десек, жок дейт. Планды көрсөтпөйм, сен ишиң болбосун. Сен өзүңдүн айыптарыңды жүр, көрсөтөйүм сага. Мага жакындаба, мен камера менен жүрөмүн деп телефонун жандырып бизди эч кандай ошо бир бөлмөдө турабыз. Ал өзү каалагандай биздин бала бакчаны текшерип, өзү каалагандай кетет. Эң бизге өкүнүчтүү жери бул 9 жолу балдар бакчасыны текшерип, бир да биздин алдыбызда акыт жазган аял эмес. Акытты жазып, ошонун бир копиясын бизге таштап кетсе, биз өзүбүздүн кемчилдигибизди билебиз, көрөбүз. Ал андай кылбайт. Текшерип камерама тарттым, мага жакындабагыла деп кетет дагы. Биз кийин прокуратурага өткөзүп бергенден кийин анан биз кандай кемчилдигибиз бар экенин андан кийин анан билип отурабыз. Анан ал жерде биз балдардын тамак ашынан бир порцияны эртеси күнгө чейинки пробага алып коебуз да, ошону саат 4:30 келип текшерип, 5:05 өтүп, ал жерде алып кетип жатат. Бизге ошол суроо туулуп атат. Бул
5'te ses kызматкерлеринин iş убактысы бүтсө, ал биздин бакчадан ноокатка келгенге чейин 30-35 минутта өтөт. Ал тамакты кайсыл жерде лабораториядан өткөзөт. Бизге ошол дагы суроо болуп турат чоң. Андан кийин ошол жерде бизден дайыма 300 граммдан азык-түлүктөн алып кетет. Бир пакет кылып. Аны дагы кайтарбайт. Андан дагы кандай анализдер чыкты десек, айтпайт, через прокуратура угасыңар деп. Бизге ошол жери өтө өкүнүчтүү болот. Биринчи мынеке бардык эле эмгек кодексте дагы бар. Кемчилигиң болсо биринчи эскертүү берилиш керек. Бул эскертүү дегенди өзү билбейт. Бунун сөзү эле прокуратурага өткөзүп берет. Ушул эле эки эле сөз бар. Анан жанагы сөзүнө да жооп кылып коеюн. Жерди мыйзамдаштырып алган деп. Ал балдар бакчасынын мага мен келгенге чейин мамлекеттик актысы 29,5 соттук жер тилкеси ошол жерде турат. Эч ким эч жака аны көтөрүп кеткен жок, башка кылган жок. Менин ошол балдарда метр квадратыга дал келет. 65 балдар азыркы учурда тарбияланып жатат. Ол ойноочу аянтчалар өзүбүзгө балдарга жетишет. Бардык ошо текшерүүлөр план менен мыйзам чегинде текшерилишине суранып кетемин. Мен Ноокат райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөл борборунда бөлүм башчы болуп иштейм. Фамилиям Маматалиева Райхан Чононова. Мен бул жерге келгендердин себеби бизден райондук прокуратура бизден 5 март 2018 жылы чыгуу номер 1/27/18 өзүнүн сунуш талап каты менен бизге Кожар аймагында жайгашкан Жийде Бурак балдар бакчасынын силерге санитардык абал боюнча текшерип берилди деген. Биз бул Жийде Бурак балдар бакчасына бул жерден менен 2 санитардык дарыгер Фарида Касымбаева, Гүлнур Балтабаева жана райондук билим берүүнүн кызматкери Мира Аманбаева, ошондой эле Кожар айыл өкмөтүнүн социалдык ошол иштер боюнча жооптусу ошол Гүлзина деген кыз менен барып, биз бул Жийде Бурак балдар бакчасын текшергенбиз. Бул текшерүү учурунда ошол бакчаны биз саат 4-тө текшергенбиз. Ал эми ошол эле күнү саат 5-ке райондук прокуратура маалыматты бересиң деп бизге биринчисинде просто телефон аркылуу звонок кылып тезинен шашылыш бүтүрүп бергиле деген. Мисалы ойлосоңор, ошо садикке мисалы кандай, мисалы жөнөкөй окубаган адам да ошо садикке барса, садиктен коросунда уже садиктен жетекчиси короого фундаментти 2 метр кылып куюп, үйдү баштап койгон. Бул жөнөкөй жөн эле мындай окубаган адамга да бул түшүнүктүү да. Балдар ойночу аянтчылардын бардыгын ээлеп алган. Ошол бакчада балдар тамактанып аткан азык-түлүк продуктыларды мындай сертификаты деп коет элек, мурда азыр декларациясы деп коебуз. Балдар жеп аткан продуктылардын коопсуздугун тастыктоочу декларациялары жок. Балдар ичип аткан ошол жеген тамагынын калориясы бизге талапка жооп берген жок. Ушулар боюнча биз ошол Жийде Бурак балдардын бакчасынын жетекчиси тууралуу Акшоола балдар бакчасы боюнча биз прокуратурага жазып бердик. Арыз менен өзүмдүн личный арыз менен кайрылган, эч кандай бир жерде жыйынтык чыккан жок. Азыркы мына прокуратуранын эмеси мына биринчи өздөрү текшерип берди. Анан биз текшерип, анан ошондо маалымат бергенден кийин кайра мен өзүмө кайра нападение кылышып атат. Бу жерде менин башкы дарыгер Ертабылда Кожар айыл өкмөтүнүн башчысы, Ноокат районунун акими, Ноокат районунун прокуратуранын кызматкерлери менен биргеликте ушул мага кысым өтө күчөп, куугунтук болуп атат.